бул жерден көрүп атабыз балдар. Булар эмне ат жабдыктарын көрүп атабыз. Кыргыз элибиз байыркы учурларда баягы жайлоолордо жашагандыктан бүгүнкү күндөгүдөй машиналар, унаалар жок болгон да, унаанын ордуна биз эмне кылганбыз? Ат кыргыз элинин эң негизги баягы унаа катары бир чети согуш мезгилдерде ар бир мырза атты мингенге, ар бир мырзанын 2ден 3төн аты болгон, бирөөсүнүн жогу, ал эми бирөөсү үйдөгү ар кандай оор жүктөрдү ташууга, бир жерден экинчи жерден көчүүгө. Бул дагы ошол кыргыз элибиздин эң негизги баягы эмелери болуп эсептелинет. Бул жерден баарыбыз көрүп атабыз. Балдар ошол 18-кылымдагы экинчи жарымындагы ошол казактар менен кыргыздардын салгылашуусу, биз жана эле айтып өткөн бул жайыл кыргыны. Башкача айтканда, ушул биздин азыркы жашаган чүй өрөөндөрүндө негизинен солто уруулары көбүнчө отурукташып турушкан да. Анан 1770 жылдары ошол казак ханы Абылай хан ушул чүй аймактарына келип, ушул жерлерди басып алууну көздөп, элибизди жерлерин чабып, кыргыз элибизге кол салып, кан суудай аккан деп айтылат. Казактарда негизинен улуу жүз, кичүү жүз деп бөлүнөт. Билесиңер, улуу жүздүн султандары менен бийлери баягы аеосуз басмырлап элибизде көп учурларда жерлериңерди бизге берсин деп көбүнчө ошол кыргыз уруусу солтолорду каптап келген. Азыр деле карасаңар, казактар менен кыргыздар биз дайыма байыртадан чектеш жашап келебиз, балдар. Анан ар кандай малыңар биздин аймакка өтүп келди деген ар кандай шылтоолорду айтып келип, анан Жайыл Баатыр менен ошол казактардын ортосундагы баягы чырдын учурунан анан ошол салгылашуулар, согуштар болуп келгендигин билет. Ал учурларда Жайыл Баатырыбыз эмне ушул жерлерибизди сактап калуу менен элибиздин баягы эркиндигин, аларга көз каранды болбогонду ойлоп, алар менен каршы сокку берүүнү уюштура алган баатырлардын бири болгондугун билет, балдар. Эмне себептен Жайыл кыргыны деп аталып калган? Анткени ошол Абылай хан менен Жайыл Баатырдын ортосунда канча бир нече күн бул курчоого алып кыргыз элибизди, көптөгөн кыргыз элибиздин каны суудай агып, баягы өзүбүздүн эли жерибизди сактап калуу менен катуу кармаш болгон, балдар. Кан аябай суудай аккандыгы тарыхта бул Жайыл кыргыны деп ошондон аталып калгандыгын билет.